Балыктар башка балыктардан айырмаланып аквариумда. Айрым адамдар экзотикалык жаныбарларды кароодон ырахат алышат. Мына ошол экзотиканы да, сулуулукту да, жөнөкөйлүктү да бир убакта өзүнө камтыган аквариумду үйгө же кеңсеге коюуда аны карай да билиш керек. Ал эми ушул аквариумдарды жасаган Руслан Бизелбаев Бишкек шаарындагы балык аквариумдарын идишин көпчүлүгүн ал жасаган. Балыктарга болгон мамилени, тамак ашын жана балыктын өңүнө, көлөмүнө жараша жасалгылоо каарманыбыздын иши экен. Ну вот мы уже более 13 лет уже занимаемся. Мен бул тармакта эмгектенип келе жатканыма 13 жылдан ашып калды. Тактап айтканда аквариум идиштерин жасайбыз. Учурда техниканын өнүгүшү менен балыктардын идиши да ар кандай кооздуктар менен жасалып жатат. Азыр бир эле ушул сыяктуу айнек идиште эмес, үйдүн бир каптал дубалына кошуп салдырып башташты. Бир караганда үйгө кирип келгенде дубалга чапталган сүрөт сыяктуу да көрүнүп кетет. Растения. Мына ушундай кооз аквариумдарды үйдө, кеңседе кооздук катары коюу акыркы күндөрү модага айланып бара жаткандай. Болгондо да эксклюзивдүү көптөгөн түрлөрү чыгууда. Ал эми мына ушул аквариумду кооздук гана катары коюп койбостон, адам баласы аны карап отурса, адамдын психологиясына жакшы таасирин берет деп дарыгерлер жана адистер кеңеш беришет экен. Балыктарды жайгаштырууда суунун көлөмү эске алынат. 1 сантиметр балыкка 1 литр суу жетиштүү. Аквариум балыктары жырткыч жана жөнөкөй болуп экиге бөлүнөт. Сууну кирдешине карата жумасына 1 же 2 ирет алмаштыруу керек. Канчалык балыктар көп болсо, суу ошончолук тез кирдейт. Аквариумдун ичинде аэратор же фильтр болушу керек дейт каарманыбыз. Ну, в Кыргызстане с каждым годом... Кыргызстанда азыркы учурда аквариум балыктарына кызыккандар жылдан жылга көбөйүп бара жатат. Бул жерден да сатып алып кеткендер көп. Үйүн кайра жасатып, бир бурчун жандуу болушун каалашып аквариум койдурушат. Сууларын жакшы карасак эле багуу оңой эле. И люди хотят какую-то частичку природы, наверное, дома. Балыктардын жемин бир күндө 1-2 жолу гана берген оң. Ар бир балыктын өзүнүн жеми сатылат. Андан тышкары жайкысын чалкан, какым жана башка чөптөрдү кургатып алып, витамин катары берип турган жакшы болот дейт. Лампаны түн ичинде өчүрүп коюу керек, анткени балыктар караңгыда укташат. Дүйнөдөгү Грендет аттуу каймана-атка ээ болгон Рогозуп аквариум балыгы 90го чыгып эң кары балык деп аталган. Маалыматка караганда балык 1933 жылдан бери аквариумда жашап келген. Аны 104 миллион адам көргөн. Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.